Ардактуу көрүүчүлөр, бизде студиябызда куттуу студиябызда коногубуз бар. Ал ким деп жатсаңыздар, жаш ырчы, жаңадан жылдызы жанып келаткан ырчы жигит Анарбек Сүйүндүков студиябызга келди. Кутман таңыңыз менен. Кандай келип алдыңыз? Жакшы, мана эле келип алдым. Эртең менен деги эле бул ырчыларга туруш оор деп көп айтат да. Сиз кандай кылып туруп келдиңиз? Же уктаган жоксузбу? Эртең менен таңкы 5ке барам деп үйдөгүлөрдү ойготпой койгула деп кечинде дайындап гана жаткам. Бирок өзүңүз уйкучу окшойсуз, Сизге чалып жатам, келатасызбы, эфир башталып атат деп калдым. Жок, уйкучу деле эмеспиз. Болгону кечинде баягы кеч жатып калабыз. Эми сиздердин чөйрөдө чыгармачылык чөйрөдө ушундай эмеспи? Кечки 6-дан кийин жумуш башталат, кечки 6-дан кийин тойлор башталат дегендей. Иштериңиз кандай? Ден соолуктарыңыз жакшы? Жакшы, буюрса Кудайга шүгүр. Жакында эле Instagram баракчаңыздан окууну аяктадым деп дагы угуп калдык. Бул жак кайсы окуу жайда аяктадыңыз? Кандай болду? Ушу Кыргыз мамлекеттик Бибисара Бейшеналиев атындагы искусство жана маданият университетинин музыка факультетинин эстрадалык вокал бөлүмүн аяктадым быйыл. Дипломду алдыңыз. Дипломду алдыңыз, бирок ошол 5 жыл окудуңуз. 5 жыл окудуңуз. 5 жыл учурундагы окуу учурундагы кыйынчылыктар, эмнеден гана кыйынчылыктар болбойт? Кыйынчылык менен алсаңыз керек. Негизи эми адам өзү кызыккан окуу жайга тапшырганда анча деле кыйынчылык болбойт. Бирок эми баягы рахат сезиле берет, баягы сиз айткандай эле эртең менен эрте турмай күнүгө ошол кыйынчылык болот. Анан андай деле көп деле кыйынчылык болбойт. Себеп дегенде өзүң жакшы көргөн кесипти аркалаган кандай ысык суу болсо да анын баардыгы рахат болуп сезилет турбайбы. Эстрада жана вокал бөлүмү. Негизи баягы устат атадан улук деп дагы кыргызда макал бар эмеспи? Анан устаттарыңызда кандай? Негизи башында кыргыз түрк санаатын окуган болчумун. Ал жактан комуз боюнча сабак алгам. Роза Аманович экебизден ошол алган болчумун. Андан Бакыт Ыбыкеев деген мугалимден алдым. Анарбек Ибраев деген мугалимден алдым. Деги эле мугалимдер аябай көп. Анан акыркысы ушул Садыр Жумашев деген агайыбыздан бүттүм. Ушул көп агайдан окуп калдым да. Ар бир агайдын өзүнчө бир үйрөткөндө өзүнүн тажрыйбасы болсо керек. Албетте ар бирине өзүнчө таасирленсеңиз керек, ошолор боюнча. Ар бир мугалимдин өзгөчөлүктөрү болот, сабак өтө. Ошол өзгөчөлүктөрдөн үйрөнүп алганга аракет кылдым. Анан өзүм дагы азыр мугалиммин, вокал сабагынан берем Нур академиясында. Анан ошол агайымдын айткандарын сиңирип алып эми окуучуларыма берип атам да. Нур академиясында сабак берем деп калдыңыз. Бул кандай жаштагы адамдарга, инсандарга сабак өтөсүз? Жаштын чектөөсү жок. Көбүнчө бойдок кыздар өтөт. Көбүнчө ар кандай болуп калат. Бирок кыздар көбүрөөк келет. Эми бул негизи вокал дегенде, негизи мен түшүнүгүм боюнча вокал дегенде баягы ички организмди байланыш деп коет го, связкаларды. Ошолорду калыбына келтирүү сабактар болсо керек көбүнчө. Бул вокал үн жөнүндөгү нерсе да. Үндү кантип чыгаруу, ырдоо ыкмалары, кандай үндү катуу чыгарганда, мисалы дыхание деп коет, опора деп коет. Ошолор кандай иштеш керек, баарын контролдоп туруш керек да. Ырдап атканда. Ошондой эле сиз да айтып калдыңыз, жана таң эрте туруп келгенде менин үнүм жакшы ачылбай, азыр кандай ырдап калам деп бир аз кабатыр болдуңуз. Сизден анда жагымдуу чыгарма болсун. Кандай ырдайт экенсиз таң эрте. Көптөгөн ырчы этекелерибиз, байкелерибиз келгенде ошо эртең менен баягы уктап тургандан кийин үн ойгонушта кыйын эмеспи? Кичине баягы орусча айтканда распевка кылыш керек деген. Инстаграмда распевка бир чыгарма болсун анда. Издеп келем деген чыгарма. Бул чыгарма Калмурат Рыскулов агабыздын чыгармасы. Tarmaldanır
Жашыган жан дүйнөмдү дүлүктүрөт, жайнаган эки көзүң балбыл жанып, талпынып колун сонуп кыт-кыт күлөт. Жайнаган эки көзүң балбыл жанып, талпынып колун сунуп кыт-кыт күлөт. Эстелик боло бербейт гүлдүн баары, кыздарга кызылдарын иргеп берем. Sen üçün сыздап жүрүп ыр жаратып, өзүңдү тереңдиктен издеп келем. Sen üçün сыздап жүрүп ыр жаратып, өзүңдү тереңдиктен издеп келем. Шыркырап чокту баскан наристедей, чыңырат сезимдерим чыдай албай. Сүйүмдүн формуласы өзүң болуп, кыйналдым сени туура чыгара албай. Сүйүмдүн формуласы өзүң болуп, кыйналдым сени туура чыгара албай. Кыйналдым сени туура чыгара албай. Кыйналдым сени туура чыгара албай. Эй баракелде, кандай сонун чыгарма. Сүйүүңдүн формуласы өзүң болуп, кыйналдым сени туура чыгара албай. Кандай керемет саптар жараткан, Жана ошондой эле биздин көрөрмандардан дагы сиздин ырларыңызды угуп, абдан сизге суранычтары бар экен. Элибек Иманалиевдин Каркыралар деген ырын суранып жатышат. Сизден чыгарма болсун. Тилекке каршы ал ырын билбейт экенмин да. Бирок башка ырлардан аткарып берсем болот. Баракелде. Дагы бир ырда. Эми чыгарма. Келиңиздер анда туулган жер жөнүндө ырдап берейли. Керим Трофимовдун туулган жери деген ыры. Кылымдардан кылымга артып, кызыл суунун суусу агылып, бал татыган таттуу кымыздай, туулган жердин суусун сагындым. Жүрсөм дагы алыс араңан, ата журтум кетпейт санаман. Акыл айтып асыл кеп айткан ой, аталардын кебин сагынам. Сарой менен көгөй тоосунан, бүркүт шаңшып күкүк сайраган. Ышкын тери басказоосунан, жүргөн күнүм эстеп сагынам. Жылаң айлак чырпык ат минип, жылгалардан тунук суу кечип,
балтырымды тилип караган ой балалыгым эстеп сагынам коңур дөбө жайлоо жашыл төр коңур желдүү салкын асыл жер токту белез күнгөй тескейден кой кайтарган күнүм сагынам түндүгүнөн түтүн булатып апам жапкан нанды сагынам үйүр жылкы айдаган ой атам конгон журтту сагынам ай айдаган ой атам конгон журтту сагынам апам жапкан нанды сагынам чыгарма болду окшойт. Сизге кошулуп менин кесиптешим да кырчы болуп кетти окшойт. Буларды укканда эле жайлоо, таза аба, эртең менен турсаң күндүн нуру, ысык бышкан баягы сүт нандын жыты дегенде. Нандын жыты келип кадимгидей айылды эске салдыңыз. Талантыңызга тайсын болсун. Эми окуу жайды бүттүм дедиңиз. Мынакей 5 жыл студенттик күндөрүңүз артта калыптыр. Эми мына окууну бүткөндөн кийин эле баягы үйдөгүлөрдүн сөзү даяр го. Ай качан үйлөнөсүң дегенчи. Бул жагы кандай болот сизде? Болуп атат, келип атат акырындан айтып атышат. Үйлөнөйүн деп атасыңбы депчи. Сүйлөшкөн кызың барбы деп. Эмне деп жооп берип атасың? Эми буюрса наркы жылы, кийинки жылы деп айтып атасың, жооп берип коесуң. Сыр кылып, таанышмак кылып, Кудай эми буюрса деп. Эң сонун ошондой эле сиздин чыгармачылыгыңыз жөнүндө сүйлөшсөк, бул ырдаш үчүн дагы эргүү керек. Сиз ушу эргүүнү кайдан аласыз? Баягы эргүү илхом деп коет. Кандай учурда келип, кандай учурда? Илхом мага көбүнчө погодадан болот. Аба ырайы. Аба ырайынан болот. Кандай аба ырайында? Аба ырайы мындай кайнап аткан кезде көп ырдаганга деле көңүл деле келбейт. Өзгөчө мындай салкындап, кеч кирип калган кезде, же бир тоого барганда, же болбосо айылга барганда, ушу көбүнчө кечкурун баягы адамдын көңүлү көтөрүлүп, ушундай болуп калган да. Көтөрүлүп, ырдагым келип. Демек, күн баткандан кийин анан эргүүлөр пайда болуп, колуңузду колго алып, аккордеонду колго алып баштайт турасызбы? Абдан жакшы. Азыркы учурда окууну бүткөндөн кийин эми азыр Нор академиясында вокалдан сабак берип атам дейсиз. Андан сырткары дагы кандай иштер менен алектенип атасыз, ыр жаздырып атасыз? Кандай жаңылыктарды уксак болот дагы? Буюрса ушул Кыргыз академиялык опера жана балет театрына барып конкурстан өттүм буюрса. Эми документтеримди тапшырып жатам. Жумушка дайындап аткан. Дайындап буюрса. Мага кызык болуп калды. Нур академиясы деп калдыңыз. Ал жакта кандай, кайсыл жаштан канча жашка чейин окутасыздар? Жаш чектөө жок. Мага ыңгайлуусу 10 жаштан үйдө болгон жакшы да. Андан үйрөнүп калган, апшын берсең аткарып келген, ошондой. Улууларга чектөө жок. Эжелер келет, аябай эле улуу эжелер келет. Кесиптешине көп бакса табылат. Кесиптештер болот. Кантип чыгабыз? Көбүрөөк аракет кылыш. Аракет кылыш керек, Ал 100% аракет, 1% талант деп коет. 1%. Жалаң гана вокалдан сабак берип атасызбы же азыр күндө колуңуздан сабак бересизби? Колумуздан, гитарадан сабак берем. Эки инструменттерден да берем, комуз жана аккордеон. Азыркы учурда көбүнчө комузга басым жасашабы же гитарагабы? Деги ушу азыр өсүп келаткан жаштардын көбүнчө кызыгы кайсы тарапта болот? Көбүнчөсү гитарага басым жасашат.
Анткени азыр жаштар баягы жаңы чыккан ырларды ырдагысы келет дегендей баягы ошондой ырларды ырдагысы келет. Мен да гитара үйрөнөм. Бул интернет айдыңда Инстаграмдан көбүнчө аккордеон, анан гитара менен көп чыгышат да. Комуз менен эмне көп басым жазышпайт? Комуз менен азыр басым жасала баштады. Мурда ушул комуз менен ырдоо аябай эле аз болуп кеткен, комуз черткендер да азайып кеткен. Азыр тескерисинче көбөйүп келатат, өнүгүп келатат азыр комуз черткендер. Бааланып келатат азыр. Демек биздин баягы каныбызга сиңип каңыз жыттанган комуз күйлөрү комуз менен жаралган чыгармалар эмиден кайрадан жанданып келатат. Контролга абдан жакшы, сизге ийгилик каалайбыз. Эми дагы бир мынча келгенден кийин убакытты текке кетирбей дагы бир суроом калай, кесиптеш кандай дейсиз? Шаңдуураак болушунча келген биздин баягы телекөрүүчүлөр ой деп баягы. Анда Сулуга деген ырды аткарып берейин, а? Кыялай согуп жел турсаң, кыйкыргым келет эл турса. Кыялы жакшы кара көз ай, кыйыла карап ким турса. Тим турса. Dişin bir bermet dizilgen ay, tiktesem içim ezilgen. Çıdabay tuylayt çürügüm ay, çın süyü degen sezimden. O sezimden. Gülgönün canğa gül azık ay, gülküngü canım men aşık. Жашаган сонун турбайбың эй, жакшыга жакшы ой жанашып. О жанашып. Жашаган сонун турбайбың эй, жакшыга жакшы ой жанашып. Жакшыга жакшы жанашып. Эй баракелли, керемет. Эң сонун. Биз баягы сүйлөшүп жатып дагы сөздөн дагы жаңылып кетет эмеспизби? Ошондой эле комуз чертип жатканда дагы бир ушундай окуялар болобу? Черте албай калып, уят болгон кездер. Андай болгон. Ушул эфирде Элмир байке алып барган эфир болчу, сиз алып барганса. Ырдап атып баягы шашып кеткенби, же ойлонуп кеткенби? Алдана таңкы эфир болчу, таң атпай 6-7. Эфирдин сүрүнөн сүрдөп кеткенсизби? Таң атпай келип алып анан комузду жакшы күлөп эле айтып ушундай ырдап берейин деп туруп эле анан баштадым да ырдапчы. Анан баштаганда эле уже комуздун күйсү башка ырга күйлөнгөн экен. Анан ырдап келат, токтосоң да болбойт, анан ошентип аягына чейин комузду мындай кармап алып анан үнүн акырын чыгарып коюп ырдап бүтүрүп койгом да. Байкага билбейм, кээ бирөө байкаса керек. Профессионалдар байкабайт, бизде баягы. Бизге билинбейт деле. Бизге билинбесе керек да. Анан Анарбек мырза, эми дагы кандай 2023 мисалы окууну бүтүп, мынакей дипломду алайын деп атпыз. Андан сырткары кандай дагы бир жаңылыктарды жаратайын деп атасыз? Буюрса жаңы ырларды жаздырган ырларым бар. Бирок үнчүрө элекмин. Ошо алдыда дагы ырларым бар. Бир 2-3 ыр даярдап алып туруп анан чыгарайын деген ойлор бар да. Айтат го, жетимчүнөр аздык кылат деп, бул ырчылык, комуз, гитарадан тышкары дагы кандай өнөрлөрүңүз бар? Жакшы уктап берем го. Мындан тышкары кандай өнөр десем,
комуз чабам деп койду. Чабылган комуз. Мону өзүм чапкам деп. Комуз Сураган деген уста чапкан комуз, аны да айтып кетейин. Дагы эмнени айтып берейин? Негизи бул комузду тандоодо баягы чертүү деле баягы оңой эмес го. Буга да сулук керек, мээнет керек. Негизи бир ырды чертиш үчүн канча убакыт кетирдиңиз? Эң биринчи ыр үйрөнгөнүм бул Ашыралы Айталиев атабыздын Жылкы чыга деген ыр болгон. Ал кезде кызыгуум аябай күчтүү болчу. Сонун чыгарма өзү дагы шаңдуу жакшы чыгарма. Анан бир көрүп, анан видеого, телефонго тарткан болчумун. Анын барып алып, негизи үйрөнгөнүм 1-2 күндө эле үйрөнгөм. Бирок ошол ырды 5-6 айдай ырдап жүргөм да, күнүгө ырдагам ошол ырды. Видеолор ай болчу деди. Общежитиеде, жатаканада жашачумун, анан баягы балдар уже жаттап калган менин ырларымчы. Эми Анарбек мырза баягы убакыт калмыш экен. 3 чыгарма ырдаган бирке кысканыбызга суроо жооп болгон эле баягы убактыбыз келип калыптыр. Эми эфирден пайдаланып сизге кысканыбызга эркин микрофон берели. Тааныштарга амандашыңыз, саламдашыңыз. Салам айтып. Чоң рахмат. Таңкы 5-тин алып баруучулары сиздерге чоң рахмат. Аябай сонун көңүлдүү алып барат экенсиздер. Анан ушул кыргыз элинде токчулук, молчулук болсун. Анан ушул эфирге келатканда үйдө кайнем баягы сени көрөм деген бойдон калды эле. Ушул эфирден пайдаланып кайнеме чоң салам айтып коеюн. Сизге дагы таң эрте туруп ушинтип бизге жагымдуу маанай тартуулап 3 чыгарма болду. Биздин көрөрмандарыбызга дагы абдан жакса керек. Сиздин таң эрте туруп келип өзүңүздүн алтындай болгон убактыңызды бөлүп келгениңизге сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Жана ишиңизге ийгилик, чыгармачылык эргүү каалайбыз. Кандай ниеттерди койсоңуз, кандай пландарды койсоңуз, ушул жылы баардыгы ишке ашып, мол болсун, сүттүү болсун, майлуу сүттүү болсун деген тилектерди айталы. Ишиңизге ийгилик каалайбыз.